Bir kırmızı hazır bulundan da çağır. 100 bin son. Ünlerde 10 dolar kolunda anda. Açık gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga şükürler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar saytkandan keyin urmatlı жердештерибиz, урматтуу мекендештер, бардыгыбыздын ороз айыбызды Кудай Таала кут кылсын, орозодагы ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Андан кийин мына жакынкы күндөрү Баткен жергесинде болгон каргашалуу окуядан кийин бардык ошо жакындарынан айрылган ошо инсандардын бардыгына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Алла Таалам ошо курман болгон инсандардын жайларын жаннаттан кылсын демекчибиз. Анан бардыгыбыз ошо Кыргызстандын суусун ичип, ушул жердин абасын дем алып атабыз. Ушул жерде көп улуттуу элбиз. Мындан кийин ошо ар бирибиз ошо бири-бирибиз менен ынтымакта гана жашаганда, ошондо бир Кудай Тааланын ыраазылыгына жетип, ошо элибизге бир туура бир багыт көрсөткөн болобуз. Ошо нерсеге ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Азыркы учурларда да мына биздин жергебизде көп улуттуу өлкөнүн жарандарыбыз, ошонун ичинде мына Уйгур улутундагы биздин бир туугандарыбыз өздөрүн ушул учурларда булардын да жүрөктөрү ооруп, ошо Баткен жергелерине биз да жардамыбызды кылабыз деп мына аксакалдар менен чогуу отурабыз. Алла Таалам бул кишилерден да разы болсун. Ушундай кыйынчылык күндөрдө бири-бирибизге колубуз сунган, кыйынчылык күндөрдө бири-бирибизге дуа кылган, бул Алла Таалага жага турган улуу иштерден. Ошон үчүн аксакалдарыбызга чоң рахмат. Ошо Уйгур улутунун коомчулугунун атынан мына келип отурушат. Кандай жардам болсо биз жардам колдорун суналы. Ар бирибизге бул Кыргызстан мекен, ошол жерде туулуп өстүк. Бул жерлерге биз кызмат кылсак деген баягы жакшы изги ниеттер менен ушул жерлерде мына аксакалдарыбыз келди. Алла Таалам бул кишилерден да разы болсун. Кудайым бардыгыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Бардыгыбыз ошо ынтымакта, ырашкерликте мекенибизди сактап калабыз, жана Кудайдын ыраазылыгына жетебиз демекчибиз. Алла Таалам дагы бир жолу жараткандан суранарыбыз ар бирибизди колдоп кетсин. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Бүгүн биздин Кыргызстаныбызда өтө оор акыбалдар болуп атат, баарыбыз көрүп атабыз. Ошо оор күндөрдү жашап атабыз. Бул болсо азыр Замир кары айтып кеткендей, мына Баткенде болгон окуялар, ошо кырсыктар, эки тууганның отурда, эки мусулман элинин ортосунда болгон окуялар, бул жакшы окуя болгон эмес. Мына кан төгүлгөнгө, жан үзүлгөнгө жетишти дегендей. Аныңга баарыга Кудай Таала сабыр берсин, иман саламат болсун, жаткан жери бейиштен болсун, ошолорду эми тагдыр экен. Биз мусулмандар ошо баарын Кудайга коебуз да, анан тагдырдан келген экен деп туруп ушу Кудайдан сабырдыкты беребиз. Ошондо мен деле бүт баары элибизге сабырдыкты, биринчиден сабырдыкты тилейм. Биз деле ошо Кыргызстанда жашап аткан улуттар көп, Кыргызстан өзү көп улутту, 80ден ашык улут жашайт. Биз ошо канча жылдан бери ошол жерде бир тууган болуп, бир боорушар болуп, бир тапкан нанды бөлүшүп, кыйынчылыкта мына коронавирус болду, былтыр карантин болду, ошо кыйынчылыктарды чогуу өттүк. Быйыл мына Баткен окуясы болду деп атабыз. Бүт Кыргызстан улутуга карабай, элге карабай, кызматка карабай, бүт баарыбыз колубуздан келген жардамды кылып атабыз. Бул деген бул илтимак, бир деген бири-бирибизге күйүнгөнүбүз, бири-бирибизди сыйлаганыбыз. Биз улутубузга карабай, бүгүн Баткенде кимдер жашап атат, эмне болот, биздин ишибиз жок. Биздин кыргызстандык элибиз биринчиден, экинчиден өзүбүздүн мусулмандарыбызды ушундай башыга оор окуя болуп атат деп туруп колубуздан келгенче ар бирибиз жардамыбызды берип атат. Мана биз деле Уйгур диаспорасынан жардам көрсөтөбүз деп аракет кылып атабыз. Кыргыз эли өзү мындай акылдуу эл, көптү көргөн, башынан өткөргөн эски эл, тарыхта эскиден бери келип аткан. Башынан эмне өтпөдү, бул деле өтүп атат. Ошонго бул деле өтүп кетет. Сабырлыктын себеби алтын дейт. Кудай Таала ошо бизге сабырдык берсин. Кыргызстаныбыздыкы алакандай мамлекет болсо деле өзгөчтүк чоң душмандары бар. Ошо душмандарга биз мындай бир повод бербейлик. Өзүбүздү өзүбүз сактап калайлык.
мекенибизди сактап калайлык, элибизди сактап калайлык, биримдигибизди сактап калайлык. Эң кымбат ошо. Жамаат менен силерге бай айткандай унсун кылганыбыз жок. Биз силерге ошо акча алып келдик. Бул акча менен силер ошо үйүңөрдү оңдоп алгыла колдунда эмди акчанын жетишинче. Mana bu 100.000 so'm. 100.000 so'mdu mana sizlarga. Har biringlar qaysi sizlarni qo'ydik kim? 10 kişi kim? 10 kişi. Asiba degan kim? Mana biz bile Kırgızstan eli baş koşup sizlerge jardam kılabastap geldik, Xudoy bursa. Biz oşunday bir emek olsa Kırgız eli mana bultur Covid bolgandı, barыбыз baş koşup Covid'den kıyınçılıktan çıktık. Hazır bunlardan da çağız. İşte sabır kılınızlar değil mi? Allah sabır versin. Gereki bizge tinçlik gerek, birimlik gerek. Biz bir yaktamda vakt bolganda ulut bulutlu bölünböy, ayılga bölünböy, rayonga bölünböy. Biz bir Kırgız eli olup Kırgızstan jarayandar bolup çıkışımız gerek. Oşonda biz kıyınçılıkты biz жеңип чыгабыз.